Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар. Сиздерге бир суроо менен кайрылмакчымын. Алла Таала кимди жаман көрсө, аны кедей кылып коёбу? Мен бул суроого мынтип жооп бергим келет. Чындыгында, эгерде адам баласынын бактылуулугу байлыкка байланган болсо, анда бардык байлардын баары бактылуу болуш керек эле, кедейдин баары бактысыз болуш керек эле. Ошондой эле Алла Таала ден соолукка бактылуулукту байлап койгон болсо, анда ден соолук чың адамдын баары бактылуу болуп, оорукчан адамдын баары бактысыз болуш керек эле. Сулуулукка Алла Таала бактылуулукту байлап койгондо, сулуу адамдын баары бактылуу болуп, ырайы суук адамдын баары бактысыз болуш керек эле. Бирок Алла Таала ушул нерселерге байлыкка, сулуулукка, бийликке, ден соолукка, бактылуулукту байлаган эмес. Бактылуулукту жараткан зат Алла Таала бир гана толук динге байлаган. Эми карап көрөлү. Алла Таала бир адамды кедейлик менен сынайт, бир адамды байлык менен сынайт, бир адамды сулуулук менен сынайт, бир адамды ден соолук менен сынайт, бирөөнүн туугандарын, жакындарын алып сынайт, ар бир адамды ар түрдүү жол менен сынайт. Бирок сыналып жаткан адам тескеринче адам Алла Тааланын жараткан зат Кудайдын, Алланын тескеринче бул анын көзүнө түшүп, Алла Таалага ырайым кылганын белгиси бул. Ошондон кайсы бир адамдын башында бир түйшүк түшүп, карызга отуп кеткен болсо, же ал бир кедейличилик менен сыналып жаткан болсо, демек Алла Таала аны кайра сүйгөн тескеринче. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде айтат, Алла Таала кимди жакшы көргөн болсо дейт, тескеринчечи. Майюрилла бихи хайран юфақиху фиддин. Кимге Алла Таала жакшылыкты кааласа, манисине караңыздар, кимге жакшылыкты кааласа, кимди жакшы көрсө, ага динден болгон түшүнүк берет. Динден терек түшүнүк берет. Динден аалым болот мындай айтканда. Ойлонуп көрөлү. Башка бир хадистин мазмунунда айтылат, сиздер пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат, сиздер ооручан адамды суудан сактаганыңардай, жараткан зат Алла Таала өзүнө жакын пенделерди байлыктан сактайт дейт тескеринче дагы. Дагы бир хадисте айтылат, ким мен жакшы көргөн болсо, мага жакын болгон болсо, ага сыноо, балелер ушундай тез келет, бул менен сел тоодон агып келгендей дейт, караңыздар. Хадистин мазмуну. Эми демек ойлонуп көрсөк, ушул хадистердин натыйжасында, жыйынтыгында кайсыл бир адамды Алла Таала кедейчилик менен сынап жаткан болсо, ал адамды Алла Таала унутуп коюп, же жаман көрүп, жек көргөн белгиси эмес ал. Тескеринче Алла Таала аны эстеп, ага өзүндө жакындатып аткан белгиси. Пайгамбар алейхиссалам дагы бир хадисте айткандай, мен силер үчүн байып кетишиңерден корком дейт. Кедей болушуңардан же ачарчылыктан коркпоймун, бирок силердин байып кетип, Алла Тааланы эстеген унутуп коесуңар, ушуну нерседен корком дейт. Ошондон биз жакшылап ойлонуп көрөлү. Албетте, бирок ушуга каршы бул сөз менен мен эч бир мусулман иштебей койсун, алма буш оозума түш деп, даяр рызкыга эле көнүп калсын деп айтпаймын. Алла Таала Жума сүрөсүндө "Вабтагу мин фадлилла" Жума намазы бүткөндөн кийин Алла Тааланын айкөлдүгүн издегиле дейт. Караңыздар, биз мешитке кирип жаткандагы дуабыз кандай? Аллахумма фтахли абуаба рахматик. О жараткан Алла, өзүңдүн ырайым эшиктериңди мен үчүн ачкын деп. Кечирем эшиктерин ачкын деп дуа кылабыз. Мешиттен чыгып баратып, Аллахумма фтахли абуаба фадлик. О жараткан Алла, мен үчүн өзүңдүн айкөлдүүлүк эшиктериңди ачкын деп дуа кылабыз. Бул дуанын ишарасын караңыз, белгисин. Эшикке чыгып жатып, биз мешиттен Алла Таалага кайрылып, Алла Таала, о жараткан зат Алла Таала, мага өз айкөлдүүлүк эшигиңди ачкын, рызкы эшиктериңди ачкын деп себептерин издейбиз. Ушул аяттын өкүмүндө эле, жанакы Жума сүрөсүнүн аяттын өкүмүндө "Вабтагу мин фадлилла" Алланын айкөлдүүлүгүн издегиле деп өкүм берип буйрук кылып жатат. Демек, албетте кайсыл бир адамга натыйжа ушундай чыгат. Кедейлик келген болсо, Алла Тааланы жаман көргөн эмес ал. Алла Тааланы жакшы көрөт, өзүнө жакындаткысы келет. Бирок бул адам ошол абалдан чыгыштын аракетин кылыш керек. Умтулуш керек. Караңыздар, баардык жаштарга кайрыламын. Аял болобу, эркек болобу, Алла Тааланын айкөлдүгүн издеп, биз рызкы табууда аракет кылышыбыз керек. Бул пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү. Карасак, сахабалардын халифа болгон Азирети Абу Бакр радиаллаху анху халифа болор күнү болгондон кийин эртеси күнү эмне кылып жатат? Ал барып, мисалы, азыркы учурдагы, мисалы, бир бийлик ээси катары барып өзүнүн креслосунда отуруп алып, мен болду ушул жерде ээледим дегендей эмес. Азирети Абу Бакр радиаллаху анху халифа болуп, өзүнүн соода саттыкка тиешелүү нерселерин алып, жыйып алып, барып эмне кылды?
базарды көздөй жөнөдү, Мадинанын базары көздөй жөнөдү. Сахабалар жолун тосуп алып, о Амирул Муминин, о Абу Бакр радиаллаху, Hazreti Абу Бакр радиаллаху, сиз каяка барып жатасыз десе, Абу Бакр радиаллаху, мен үй бүлөмдү бакпайынбы, тиричилик кылбайынбы деп, ошол базарды көздөй жөнөйдү. Десе, сиз үй бүлөңүздү багып, базарга чыгып тиричилик кылсаңыз, анда момундардын ишин ким карайт деп. Аны ошентип биз сизге казынадан бир белгилүү өлчөмдү чечип берели, белгилеп берели, сиз ошону алыңыз, бирок сиздин ишиңиз ошол момундардын иши болсун, мындайча айтканда жалпы амилчилик кылып элди башкаруу болсун деп анын айлык маселесин чечип берет ага. Караңыздарчы, Азирети халифа, биринчи халифа, пайгамбар алейхисаламдын жакын досу. Анын ыйманы бардык адамдардын ыйманын бир таразага койсо, анын ыйманы басып кете турган адам дагы не кылып жатат? Алма буш озмо түш деген жок. Ал Алла Таала мага кедейчилик берди, мен жаман көрөт экен деп өз колун таштап койгон жок. Жок. Алла Таала аны деле кедейчилик менен сынаган. Бардык колунда бар нерсесин пайгамбар алейхисалам үчүн, дин үчүн сарптаган эле. Бирок ошентсе дагы бул адам халифа болуп не кылып жатат? Рызкынын артынан бул да аракет кылып тиричилик кылып жатат. Сиздерди жаштар дагы ким ошондой карызга батып калган болсо, бир кедейчиликке батып алып чыга албай аткан болсо, ошон сай чакырамын, намазга келиңиздер. Намазга берекет бар. Багымдат намазына бекем болуңуздар. Ырысыңыздар бекем болот иншалла, берекелүү болот. Анан көп дуа кылып, аракет кылууну унутпаңыздар. Аракет албетте болуш керек, курбанчылык менет дагы болуш керек, дуа дагы болуш керек. Дуа дагы болуш керек. Эгер бир адам керерден кечке иштеп, кыйынчылык менен ошо иштегени эле таянган болсо, мүмкүн ал нерседен ал береке таппашы мүмкүн. Бирок Алла Таалага кайрылып, Алла Таалага жалбарып, Алланын өкүмүн аткарып, жашоосунда арамдан тыйылып, адалга келип ал адам ошондой эле дуа кылууну унутпаган болсо, Алла Таалага кайрылып, о жараткан Алла, өз рызкыңдан, өз айкөлдүгүңдөн сураймын деп. Азирети Муса алейхисалам караңыздар, Мадиян элине качып келип, Шуайб алейхисаламдын эки кызынын эмелерин, койлорун сугарып берип, бир жакшылык кылды караңыздар, садака кылды. Барып бир дарактын көрөкөсүнө келип алып, Робби инни лиман залта илейя мин хайрин факир. О, мен Роббим, сен мага түшүрө турган жакшылыкка мен муктажмын деп дуа кылды. Ушул дуанын артынан Шуайб алейхисаламдын эки кызынын бири анын жубайы болду. Шуайб алейхисалам өзүн уштап, менин кызым бирисин алгын деп. Анан канча деген малга, койго ээ болду. Мындайча айтканда Алла Таала ошол абалдан куткарды ушу дуанын берекетинен. Ошондон ушуну дуа кылыңыздар. О жараткан Алла, Робби инни лиман залта илейя мин хайрин факир. Мага түшүрчү жакшылыкка мен муктажмын деп, мени ушул абалдан чыгаргын деп, өзүңүздөр ишениңиздер, эч качан сиздер тайманбаңыздар, эч качан сиздер капа болбоңуздар. Жараткан зат Алла Таала мени жаман көрөт деп эч качан ойлобоңуз. Тескерисинче, жараткан зат Алла Таала өзүнө жакындыккысы келип жатат. Себеби кедей адам көбүрөөк Алла Таалага жакыныраак болот. Албетте, эгер бай адам болуп, колунда бар болуп, ошол байлыгында Алланын акысы бар экен деп берип жүргөн болсо, садакасын берет, зекетин берет, кедей муктаж адамдарга берет. Мындайча айтканда, үстүнкү кол астыңкы колдон жакшыраак деп хадис айтылгандай, берүүчү кол болот да. Берүүчү кол болсо өтө жакшы. Нурун аля нур, нурдун үстүнө нур ал. Күндөрдүн биринде пайгамбар алейхисаламга кедей сахабалар келип, пайгамбарыбызга кайрылат. О пайгамбар, о Алланын элчиси. Байлар бизден озуп кетишти. Алар Алла жолуна сарпташат. Күнү түнү байлыгын, колунда бар нерсесин сарпташат. Кедейген балга жардам беришет. Жакшы иште, сооп иште бизден озуп кетишти. Эми биз үчүн бир ушундай бир амалды үйрөтүңүзчү, Алланын элчиси. Ал амал аркылуу биз байлардан озуп кетели деп айтканда, пайгамбар алейхисалам сахабаларга зикир үйрөтөт. Алланы эстөөнү, зикирди үйрөтөт. Ошо зикирди айтканда субханаллахи бихамдихи субханаллахил азим, бардык жаныбарлардын ырыскысы. Эртели кеч ушул зикирди айтылаган себептен куш өзүнүн уясына эртең менен ачка чыгып, кайтып келатканда ток болуп, өзүнүн балапандарына азык таап келет ал. Караңыздар. Ошондой бир зикир үйрөткөндөн кийин пайгамбар алейхисалам сахабалар барат, арада убакыт өтүп келип, кайра эле кедей сахабалар келип, пайгамбарыбызга кайрылат. О Алланын элчиси, бай сахабалар, ушул биз кайталап жүргөн зикирди дагы үйрөнүп алышты дейт. Эми алар демек бизден дагы эле жакшы амалда озуп кетишти. Сабиқун, бул дүйнөдө жакшы амалдарда алдыга озугандар, акыретте тетиги бейишке баратканда дагы биринчи озуп болуп киришет бейишке дагы. Эми пайгамбарыбыз айтты: "Хаза мин фадлилла", бул жараткан зат Алланын айкөлдүүлүгүнөн, кимге кааласа берет Аллахтыларына деп
сахабалар жооп беришти. Демек, эми колдон келишинче аракет кылалы. Кимдин тагдырына байлык жазылбаган болсо, өмүр бою кедей өткөчү мүмкүн ал. Өткөчү мүмкүн. Ошого биз ага кайгырбайлы. Баягы бир тамаша катары бир көзү ачык адамга 30дан өтүп калган бир жашыраак бир жигит келет да гана сурайт: "Мен ушу тагдырымда бир байый турган күнүм бар бекен?" деп. Десе, "Кой тур деп, мына ушул 40 жашыңа чейин сен ушундай" деп, анан баягы анын келечектеги айткан сөзүн айтып берет да. Анын тагдырынчы айтат. Көз ачык айтат ага: "Сен 40 жашыңа чейин ушундуп кыйналып, кедейчиликтен эч мындай чыга албай кыйналып жашоону өткөрөсүң" дейт. Анан баягы адам чыдамсыздык менен: "Анан эмне болот экен? Анан эмне болот экен?" Айтпайсың анан эмне болот десе, тиги бакчаны жооп берет экен ага: 40 жашка чейин бай болуп жүрүп, 40 жашка чейин кедей болуп кыйналып жүрүп, анан 40тан кийин сенин тагдырыңда байлык жок экен. Сен өз тагдырыңа таслим кылып, ага шүгүр кылып, андан ары көнүп жашап кетет экенсиң дейт экен агачы. Ошол сыяктуу кимдин тагдырына жазылган болсо, Алла жараткан зат Алла албетте аны ошол кедейчиликтен куткарат, ошол акыбалдан куткарат. Кимдин тагдырында жок болгон болсо, ал демек ал шүгүр кылсын, ал ибадат кылсын. Анын колунда күнү түнү аны алек кыла турган байлык болгондон көрө, аны көбүрөөк Алла Тааланы эстей турган, көбүрөөк намаз кылып ибадат кыла турган Алла Таала ага мүмкүнчүлүк убакыт берип койду. Карасаңыз, биздин адам үчүн ушундай бир таң калуучу нерсе, жаш кезибизде бизде күчүбүз көп болот. Убактыбыз көп болот, бирок колубузда байлыгыбыз жок болот да. Байлык жок болот. Барып бир кичине бутка туруп адам үйлөнүп, коро жайлы болгондо, адамдын колунда эмне болот? Адамдын колунда кайра эле карап көрсөк, байлык болот. Күч кубаты болот, бирок убактысы болбойт дамчы. Убакыты өтө аз, тар болот убактысы. Барып тетиги барып улгайып калган кезде адам колунда байлыгы дагы болот. Убакыты дагы кенен болот. Бирок эмне? Анын күч кубатынан ал ажырап калган, алсыз болгон учур кези болуп калат. Демек, кайсыл жаш кезби, орто жашпы, картаң жашпы, адамдын колунда дайыма бир нерсе кем болуп турат да. Ошондон учур нерсе менен пайдаланып калалы, туура пайдаланалы. Жараткан зат Алла Таала кимди кандай жол менен сынаган болсо, ошо сыноодан туура өтүп, ошого ыраазы бололу дагы шүгүр кылалы. Албетте шүгүр кылуучу адамдын тили болсо, шүгүр кылуучу жүрөгү болсо, Алла Таала көбөйт берет. Жараткан зат Алла Таала Куранда аят айткандай: "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эгер силер шүгүр келтирсеңер, анда мен албетте сөзсүз көбөйт берем дейт. Кайсыл эле рызык болбосун ал. Байлык, бийлик болобу, адамдын ден соолугу болобу, сулуулугу болобу, анын бала чакасы болобу, кайсыл эле жакшылык болбосун, жараткан зат Кудайым баардыгын көбөйт берет дейт. Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Эгер шүгүрсүз болсоңор, анда менин азабым өтө катуу дейт. Жараткан зат Алла Таала менин азабым өтө катуу деп айтып жатат. Караңыздар, бул аятта бир нече ишаралар бар. Алла Таала жөн эле тозок азабы деген жок, же жөн эле бир азап деген жок. Азап деген сөздү өзүнө байлап туруп, азапты жараткан, азаптын даамын таттара турган зат Алла Таала өзү не кылып жатат? Айтып жатат: "Менин азабым катуу" деп жатат. Адамдын эмес, тозоктун эмес, башка бир макулдун эмес, Алланын азабы канчалык болушу мүмкүн алчы? Адамга зыян бергенде канча зыян жеткире алат? Бирок жараткан зат Алла Таала ошо азаптын себебинен адам сезип турган кыйынчылыкты жараткан зат Алла өзүнө азапты байланыштырып жатат. Эгер ким үчүн? Шүгүрсүз болгон адам үчүн. Адам үчүн менин азабым өтө катуу дейт. Ошондон шүгүрсүз болбойлу, шүгүрсүз пенде болбойлу, биз шүгүр кыла турган, Алланы көп эсей турган, ар бир абалына шүгүр кылып, тооба деген пенделердин катарында бололу. Жараткан зат Алла Таала баарыбыз тең муктаж кылбасын. Эң негизги муктаж кылбасын. Бай болуп дагы муктаж болгон адамдар бар. Кудай сактасын. Негизги Алла Таала бизди муктаж кылбасын. Албетте бейиште Кудай кааласа баарыбыз тең биз ыйман менен өтүп, бул жашоодо жараткан зат Алланын өкүмү менен, дини менен жашап, бейишке кире турган болсок, иншалла, бейиште биздин абалыбыз бай болот. Эч бир адам бир нерсеге муктаж болбойт. Баардык пенделер бейиште бай болушат. Ошо убактылуу дүйнөдөгү бир кыйынчылыкка, убактылуу бир
Sınavga biz chidab qo'ysak bo'ladi demak. O'sha so'zimni aytmoqchiman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.